Экөө. Айтылуу Соңкөл балыгы менен таанылган Сарбулак айылы Бишкек-Нарын Торугарт жолунун 264 чакырымында жайгашкан. Бул жерде бүгүнкү күндө дагы балык сатуу иши тынымсыз жүргүзүлүп келет. Ал жерге кардайлардын көпчүлүгү узак сапарга чыккан жүргүнчүлөр. Бүгүнкү күндө балык баасы кымбат болгон менен алармандардын саны эч үзүлбөйт. Айжамал Эсенкан кызы балыктардын баасынын көтөрүлүшүн Соңкөлдөн балык келбей калып, алыс жактардан келип жаткандыгы менен жана ошондой эле балык бышырууда керектүүлөрдүн баасынын кымбаттаганы менен байланыштырат. Былтырга караганда быйыл кымбаттады балык. Эми баардык эле нерсе кымбаттап атпайбы? Мисалы балыктын кымбаттаганы продукттун кымбаттаганына эле байланыштуу. Мисалы балыкчылар деле ошол жака барышат, балык кармап келишет, бензин кымбат, жол кире, алардын деле расходу көбүрөөк да ошон үчүн кымбаттатышты. Балыктар ар кайсы жактан келет. Мисалы көбүнчө биз океанский балыкты сатабыз, ал привозной балык башка жактан келет. Сарбулак айылында 26 жылдан бери үзгүлтүксүз балык сатылып келет. Ошол мезгилден ушул убакка чейин балык баасы бүгүнкүдөй тездик менен көтөрүлгөн эмес. Былтыркы жылы орточо балык баасы 150-180 сом болсо, быйыл ушул эле балыктар 300 сомдон сатылууда. Балыктардын баасынын кымбатташы ага кеткен чыгымдарына, түйшүктөрүнө байланыштуу дейт 20 жылдан ашык балык сатуу менен алектенген Талайбек Сакенов. Кымбатчылыкты эл айтып атпайбы? Силердин көрүнгөндөрдөн келет балык. Бишкектен келет, Көлдөн келет, Кошкордон келет, дайыр башка жана пруттардан келет. Анын келгенде эле бензин эсептешет. Анан келгенде сойдурасыз балык сойгон балага. Ал мустакка дагы туруп соет. Мисалы 100 кг балык алсак, 20 кг, 25 кг ичинде ишагарыны, икрасы, мусору кетет. Обязательно кетет, чыкпай койбойт. Сасып кеткен болот, жаралап алган күндөр болот, аны төккөн күндөр болот. Негизи эле балыктардын баасынын өсүшү кыш мезгилинде бир аз көтөрүлөт. Жайында сактоого мүмкүнчүлүк аз болгондуктан бат өтүп кетүү максатында бир аз арзан сатылат. Сарбулактагы чайканаларда бир күндө 80-90 чыкыл балык сатылат. Бул көрсөткүчтүн негизинде бир күндүк киреше жана чыгаша канча болоруна кызыгып эсептеп көрдүк. Балык кымбат. Анткени Соңкөлдөн балыктар 2013 жылдан бери келбей калган. Балким жарыяланган мораторий аяктаса, кайрадан арзан жана даамдуу балык жейбиз деген үмүтүбүздү үзбөй туралы.